Теледе ТВ кабыл көрсөтүүсү өлкөбүздө өткөн аптада катталган кылмыш фактылары жана аларды жөнгө салууга жумшалган ыкчам аракеттерди мен Азия Жекшеев айтып берем. Кутмандуу кечиңиздер менен. Өз күйөөсүн бычак менен сойгон зөөкүр келин. 4-чү кабаттан кулап аман калган жигит. Жөө жүргүнчүнү уруп качып кеткен шектүү издөөгө алынууда. Өткөн жумадагы эң оор кылмыштын бети бир аптаны карытпай ачылды. Эсерге салсак 14 августта 5-Кичи районунун таштандылар таштоочу жайларынын биринде эркек кишинин дене мүчөлөрү табылган. Андан көп өтпөй Фучик көчөсүндө башы ал эми президенттин резиденциясынан алыс эмес жерде калган денеси табылган. Бул иш боюнча маркумдун жубайы шектелип, тез арада колго түшүрүлгөн. Учурда зөөкүр келин өз күнөөсүн мойнуна алып көрсөтмө берип жаткан кези. 5-Кичи райондогу табылга тез арада жалпыга жетип, элди дүрбөлөңгө салынга жетишкен. Болжол менен эркек кишинин колдору менен буттары табылган таштандылар таштоочу жайы Кичи райондун чекесинде жайгашкан. 102 кызматына түшкөн маалымат боюнча ордуна чыккан милиция кызматкерлери ишти тез арада иликтөөгө алып, киши өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Баштыктарга бөлүштүрүлүп ташталган дене мүчөлөрү жөнүндө маалымат суу электе Борбор калабыздын Фучик атындагы сейил багынын тегерегинде эртеси күндө белгисиздин башы табылган. Андан көп өтпөй мыкаачылык менен өлтүрүлгөндүн калган денеси президенттин резиденциясынан алыс эмес жердеги бактардын арасында чала күйүк болуп табылды. Акыркысын ал жака сейилдеп барган 2 жаштуу ап милицияга кабарлашкан. Силер өзүң карап көрдүңбү элемне? Кандай карап көрдүң? Эмне киши эмеспи деп. Киши экенин сразу билдиң да? Биринчисинде мен мындай ойлонуп көрсөм малды же бирдемени мынтип сойбойт эле деген ой кетти да. Андай кишиге да окшош кетти экен, э? Кишиге деле окшош кетти. Аябай катуу өрттөнгөн го? Жок, катуу деле өрттөнбөптүр, просто колу буту жок болсо каяк экен. Колу буту жок. Диндик эле турганынан байкадым да. Бул кандуу окуяны иликтеген тергөөчүлөр маркумдун ким экенин аныкташып, 1981-жылы туулган Эрлан Окошов аттуу жеке ишкер болуп чыкты. Бул кишинин дайынсыз жоголгону тууралуу 12-августта жубайы кабарлап милицияга кайрылган экен. Алгачкы эле суракта жубайы 1989-жылы туулган Айдай Субанова бул иш боюнча күнөөнү өз мойнуна алган. 89-жылкы келинчеги кармалып отурат. Өзү соттолгон эмес. Бул адам өлтүрүү сиздерге айтып кетишим керек. Бул кадимки эле жөнөкөй үй бүлөлүк талаш тартыштан келип чыккан ызуучудан болгон адам өлтүрүү. Анан бул кармалган келинчеги өзү жалгыз болгондуктан жана аял киши болгондуктан жана дене мүчөлөрүн бөлүп Бишкек шаарында ыргыткан. Азыркы учурда толук бул келинчеге толук көрсөтмө берип, убактылуу Бишкек шаарынын убактылуу кармоочу жайына камалды. Белгилүү болгондой, окуя Борбор калабыздын түштүк жагында Савмин Кичи районундагы батирлердин биринде 12-августта орун алган. Айдай Субанова жолдошу Эрлан Окошовду кадимки эле үй бүлөлүк араздашуудан келип чыккан талашта бычак менен сайып өлтүрүп алат. Андан соң медициналык билими бар келин маркумдун денесин жоготуу максатында мүчөлөргө бөлүп, денесин үйүнөн алыс эмес жайгашкан бактардын арасында өрттөп, калган бут колдору менен башын Бишкек шаарынын эки четиндеги таштандылар таштоочу жайларына таштап келет. Тартип сакчыларынын айтымында Айдай Субанова бул кылмышты ишке ашырган соң кайра үйүнө келе берген. Такси ошол автоунаа айдоочулардын жардамы менен кылганда, бирок ал таксистер жардам берип атканын билген эмес. Себеп дегенде адамдын ар кандай мүчөлөрүн сумкага салып ыргыткан. Сумканы менен таксиге отурган, барган, чыдаган, кайра келген. Айта кетсек, маркум менен мыкаачы келиндин ортосунда 2 жана 3 жаштагы жашы жетелек балдар калып, учурда алардын кийинки тагдырын тийиштүү органдар чечүүдө. Ал эми балдар уктап жатканда жолдошун мыкаачылык менен өлтүргөн келинге 12 жылдан 20 жылга чейин же өмүр бою эркинен ажыратуу каралууда. Бир кылмыштын бети мынтип тез арада ачса, айрымдарына жарык төгүү кээде кыйынга турат. Мисалга, жол жүргүнчүлөрүн сүзүп кетип, токтоп жардам бергендин ордуна качып кеткен айдоочулар аз эмес. Мындай окуялардын бири жакында эле Борбор калабызда орун алган. Жибек жолу менен Жаш гвардия көчөлөрүнүн кесилиштери жаңы автобекеттен алыс эмес жайгашкан жердеги жол кырсыгынан жабыркаган жашы 50-55 курактагы жаран жолдо жатат. Тегерегин курчап тургандар биринчи жардамын көрсөтүүгө жарабайт, бирок тез жардам кызматын чакырышат.
Ордунан биринчи кароосун жүргүзүп алган соң тез арада унаасына жүктөштү. Белгисиз башынан жараталып, буту сынганы гана көрүнүп турду. Ордуна келген жол кайгыл милициясынын айтымында бул жол кырсыгына күнөөкөр унааны тез арада табыш мүмкүн эмес. Анткени аны көргөн күбөлөр жок. Жана кырсык болгон жерде унаанын маркасын аныктай турган издер да калган эмес. Бул жерде 50-55 кыргыз улутундагы жашы 50-55 жаштагы кишини көрдүк. Акыбалы оор болчу. Скорый келип азыр машинага салып 4-чү ооруканага алып кетишти. Сүзгөн машина боюнча пока эч кандай маалымат жок, көргөн билгендер дагы жок. Азыр ал боюнча тергөө иштери жүрүп, изделүү иштери жүрөт. Тартип сакчылар учурда 14 августта кечки саат 10 чамасында болгон бул окуя боюнча маалыматы барларды же унаасынын видеорегистраторуна тартып алгандарды четте калбай кайрылуусун өтүнөт. Анткени бүгүн бул кишини сүзүп кеткен унаа ээси эртең эле башкасын сүзүп жаза албай качып кетүүсү мүмкүн. Ал эми бул окуянын эртеси күнү эле Карл Маркс менен Акунбаев көчөлөрүнүн кесилишинде болгон жол кырсыгына 2 унаа кабылып, бирөөсүнүн айдоочусу катуу жараталат. Күбөлөрдүн айтымында экөө тең катуу ылдамдыкта келатып, бири рулун бурап ийип, экинчисинин алдынан чыгат. Эми остановкада тургам, получается, я увидел, вот единственное увидел то, что обе со скоростью ехали. И получается, анан чаң башталып кетти да. Удар я не увидел. Что көрбөй калдым. Бирөөсү кайрылган го? И да, вот эта машина, получается, отлетела. Бул жол кырсыгында биринчисине караганда эч ким кайдыгер мамиле кылган эмес. Кырсык болгон учурда алыс эмес жакта кетип бараткан күбөлөрдүн бири өлкөбүздүн учак базаларынын биринде кызмат кылган куткаруучу болуп чыгып, биринчи жардамын көрсөтүп, атүгүл жанында көтөрүп жүргөн медициналык кутучасын пайдаланып, жабырлануучунун мойнун таңып, сынган жерлерин бекемдеп берген. Шо, труп алды биякта, задымилась. Келгенде көрдүм, айдоочу в тяжелом состоянии был. То есть бияктан авиабазадан спасатель келе калып первая помощь оказал. Он, получается, анан айтты, то, что у него позвоночник поврежден, да, и сразу первую помощь оказал. Считаю, что он настоящий герой, да, сегодняшний. Белгисиз Орус улутундагы куткаруучу болбогондо жабыркаган айдоочу кандай абалда болот эле биз үчүн белгисиз. Эң башкысы бул окуяга кайдыгер карабай, атүгүл тез жардамды чакырып коюп, тим болбостон биринчи жардамын көрсөткөн баатырдын аты жөнү да белгисиз калууда. Жол кырсыгы боюнча 2 машина ДТП болуптур азырчы. Toyota Is, Subaru Legacy автоунаасы. Subaru Legacy автоунаасы такталды, водители. Toyota Is'тин водители да такталды. Азыр тергөө иштери жүрүп жатат жол кырсыгы боюнча. Азыр 2 машина биздин городской стоянка барып коюлат. Эртең тергөө иштери жүрүзүлөт дагы. Бул жол менен белгилүү. Бул жолу менен эме Subaru Legacy'нин автоунаасы Карла Маркса көчөсү менен ылдый келаткан. Toyota Is'тин водители Карла Маркса көчөсү менен өйдө келатып, экөө жол кырсыгынан кабылды. Жол кырсыгы боюнча жаракат алып, Toyota Is'тин водители 4-чү гор больницасына кайрылды. Тартпайт, эч ким тартпайт. Ошол эле түнү болгон дагы бир жол кырсыгында катуу жараталгандар болгон эмес. Болгону бири карапайым, экинчиси чоң кызматта иштеген болуп чыкты. Албетте бул учурда чоңун кичинесине мүнөзүн көрсөтүп, коркутуу аракетин көрөт. Чыксам, артымен чыгып туруп, астыга десем, сир асты. Эшиң момда ашып кетсиң. Мужики, мындай. Мужики, мындай тарынбагыла. Бул окуяда Lexus унаасынын айдоочусу болжол менен мас абалда. Жолдун жээгинде токтоп турган Toyota унаасынын жүргүнчүсү кирип бараткан жеринен кошо уруп кетет. Жабырлануучунун айтымында биринчиси качып кетүү аракетин көрүп, бирок алдынан чыгып токтотуп үлгүрүшөт. Бияк беттен өтүп, машинанын ичинде доз балам рульга отуруп, мен бияк отурайын деген чол эле жарык болуп кетти, бүт караган чол эле мен нары рыкта сүздү. Дозум айланып келип машинадан сүрөп чыкканча кайра бизди сөгүп, рульда мен эмес болчумун деп түшүндү. Мен еще эшти ачылыкты болчумун, эшти ачкыч менде экен, бияк бетке ачкыч берип аткам крышадан. Азыр эмне болот? Бул эми рульда мен эмес болчумун, бир бала качып, рульда башка бала болчу, качып кетти болчу. Ати дозум өзү алып чыкты машинадан буну азыр. Ички иштер министрлигининби же кайсы бир мекеменин борбордук аппаратында иштейм деп башы ийбеген, өз күнөөсүн мойнуна албаган айдоочу дооматын Toyota унаасына коет. Аңгыча болбой ордуна жол кайгыл милициясы да жетип келет. Биз 102ден бизге вызов берилди, Бакамбаева Туризбековага. ДТП болуп, бу жерде мушташат водитель бири-бири менен деп. Бул жерге келсек, эч кандай драка жок экен, бирок действительно ДТП болуптур. А биз кайра 102ге чалып, Горгайнын балдарын чакырдык.
ДТП ошолорго тапшырып бердик. Мас абалда бирөөнүн унаасын жүргүнчүсү менен кошо сүзгөн айдоочу кылган ишине кабатыр болуп койгон жок. Тескерисинче ар кимди коркутуп, сабатсыз сөздөрдү сүйлөп жатты. Ал эми мындан кийинки анын тагдырын жол кайгыл милициясы тапшырып берген тартип сакчылар кандай чечишти белгисиз калууда. Мындай тартипсиз айдоочулар менен жол кайгыл милициясы өткөн дем алыш күндөрү да алышышты. Биз айтпасак да белгилүү болгондой, Борбор калаасынын чоң жолдорунда түнкүсүн күндө болбосо да 2 күндө бир ылдамдыкты сүйгөндөрдүн мыйзам бузуулары катталат. Эл арасында бул жорукту форсаж деп аташат. Бирин кубаласа экинчиси келген айдоочулар туурасында биздин кезектеги материал. Эл арасында форсаж деп аталган жоруктун сүйүүчүлөрү көбүн эсе түштүк магистралы менен Борбор калаабыздын эски аянтында чогулушат. Унааларынын ылдамдыгын жана бурулуштарга туруштугун текшерип, тегеректегилердин баарынын тынчын алып келишет. Ал эми булар менен күндө күрөшкөн жол кайгыл милициясы аркасынан кубалап отуруп тажашат. Анын үстүнө форсаждын катышуучуларынын унааларына салыштырмалуу тартип сакчылардыкы эконом класстагы унаа болуп, алсыз болуп келет. Болгону чогулган жерлеринен кубалап тынчтандырышат. Номера снимайте, давай снимай. Мы в минуту времени будем номера снимать. Минута пошла, давай. Давай я ее поставлю. Тарагыла деген буйрукка бири баш ийсе, башкасы баш ийбейт. Айрымдары жашынып кайтышат. Албетте жогоруда эскертүү берилгендей, тил албагандарынын унаа номерлери чечилет. Форсажды сүйүүчүлөрдүн тартип бузууларын айта берсек, арбын чыгат. Шаар ичинде коюлган чектөөлөрдү эске албай, ылдамдыкты айдап, жолдун башка жүргүнчүлөрүнө түзгөн тоскоолдуктары менен мотордун катуу үнүн эске албаганда эле булардын чогулган жери ар дайым таштандыга толуп турат. Бул дагы айрым айдоочулар кыз кишилер болгонуна карабай өтө сабатсыз келишет. Вайка, жөнөбү. Номер чечил. Келет. Братан. О, меники айтып. Полный тонировка экен. Кетет булай, братан. Айдам. Жөнөбү, братан. Жол кайгыл милициясы эски аянтты бир сыйра мынтип тазалап кетери менен эле айдоочулар кайра чогула башташты. Тартип сакчылардын буйругун теңин албагандар ат түгүл биз аларды тасмага түшүрүп жатканыбызды көрүп, ар ким өзүн көрсөткүсү келди. Мындай айдоочулардын бири номуру жок БМВ үлгүсүндөгү унаасы менен бир катар жолу айланып отуруп, акыры темир тулпарында талкалады. Өткөн аптанын ишемби күнү Борбор калаабыздын дүкөндөрүнүн биринде өрт чыкты. Телсиз жоону өз убагында өчүрүүгө үлгүрүшүп, тегерегинде токтоп турган унааларга зыян келтирилген эмес. Өрттүн кесепеттин зыянын азайтууга ордунда жүргөн күбөлөр себепкер болгон. Шото Руставели менен Сухамлинов көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан бутоңдоочу жайдагы өрттү алгач мындан алыс эмес жайгашып, эс алып отурган топ киши көргөн. Көп ойлонбой тегеректеги дүкөндөрдөн чака таап, аны өчүрүүгө киришишкен. Болжол менен белгисиз бир адам бир топтон бери иштебей жаткан жайдын эшигин ачып, от чагып качып кеткен. Он раз дверь открыл, посмотрел по сторонам, он опять зашел. Как одет был? Я не видела его, как был одет. Я видела мужчина какой-то. Возраст примерно. Да я не даже не так. Вот отсюда мы здесь сидели, он там. Он не вышел конкретно, он вышел так, смутно посмотрел и закрыл дверь, и зашел, да, и потом загорелся, уже домой ушел. Или зубашка, или... Андан көп өтпөй өрт өчүрүүчүлөр да келип, өчүп калган бутоңдоочу жайга кирген электр кубаттуулугун кыйып, өрт очогун жок кылышты. Бакта жараша бул жай көптөн бери иштебей жаткандыктан жабыркагандар болгон жок. Келгенибиз боюнча пострадавшилер жок азырынча. Күбөлөр менен сүйлөштүк. Эски ремонт обуви деген будка бар экен. Ошол будка өрттөнүп кетиптир. Өрт чыгуу себеби азыр такталууда. Көп жылдан бери иштеген эле билинди. Гражданскийлер өчүрүүгө аракет кылышкан экен. Анан келип электричествосын обесточтеттик, зымдарын кесип, анан өчүрүп иш аракет кылып баштадык. Жабыркагандар жокпу? Жабыркагандар жок. Анан мындан азыр кожоюн табылбай атат. Бул көптөн бери иштебей турган эме экен. Мекеме. Анан жабыркагандар жок. Эми причинасын тактайсың. Ал эми биздин кийинки сюжетибиздеги бейбаштар улуттук госпиталды зыянга учурачкан мас абалда келген бейтаптардын бири аталган жайдын эшик-терезелерин талкалап, ак халатчандарды дүрбөлөңгө салган.
Улуттук госпиталдын хирургия бөлүмүнүн кызматкерлери күндө бир ыл ичүүдан жабыркагандарды кабыл алгандары аз келгенсип, бул жолкусунда өздөрү ал калышты. Ичип алып башын жарып алган бейбаштардын бири ак халатчандардын биринин кирип келип үшүн алган. Хирургия бөлүмүнүн эшигин тээп, анын аркасында иштеп жаткан кызматкерди кошуп басып калган. Анан башкасы билбей калдым. Тепкенде чыйкырдым, өлө үнүм болчу, жанып чыкты. Эшик сизге тийди, мындай болуп кетти да, мындай шу өтүп кетти да, эшик тийип туруп анан кат тийген жок да, бош эле тийди. Жазбай эле коюм, Кудай сактасын, ананчы кат тийсе жазбак, мен Кудай билсин жазбайм да. Просто жүрөгүм чыгып калды, азырга чейин калтырап кетирип атам эчи. Жаңы эле келишти. Ошо анан рентген тартырып, башын көрүп, сөгүү сыныгы жок экен, ошо жарасы бар экен, тигип коелу дегенбиз. Ошо анан келип, эшикти тээп, ар жакта медсестра болчу, алды эшиктин эмеси. Түшүндүрүп сурадыңызбы эмнеге? Жок, буяйын дедим. Такыр тиле албайм мен. Жекшемби күнү Борбор калаабызынын ооруканаларынын бири дагы бир бейтап менен толукталды. Бишкек шаарынын Борборунда жайгашкан мейманканаларынын биринин 4-кабатынан жашы 25 курактагы бала кулап түшүп аман калды. Бактыга жараша бул окуяга күбө болгондордун бири тез жардам кызматын чакырып, ордунан биринчи жардам көрсөтүүгө үлгүргөн. Бизге саат 1:30 чамасында Гоголя 92 адрес боюнча 4-этаждан бирөө кулап кетти дегенден келгенбиз. Бул жерге келсек, Орус улутунда адам экен, мас абалында терезеден кулап түшүптүр, өзү айтып жатат, нерашталс упал дейт. Скорый келди, 4-көр больницага травматология бөлүмүнө алып кетти. Адам мас абалында экен. Ал эми кезекте издөөгө алынгандар рубрикасы. Мында сиздер өзүңөр таанып билгендериңер туурасында маалыматыңар болсо, милицияга же биздин редакцияга кайрылсаңыздар болот. Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан дайынсыз жоголгон Мусурманкулов Медер Асанович издөөгө жарыяланган. Бишкек шаарынын Солнечный Кичи районунун тургуну 1987-жылы туулган жаран 26 майда болжол менен кечки саат 16:00 үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз жоголуп, бүгүнкү күнгө чейин анын каякта экени белгисиз. Өзгөчө белгилери: бою 170 см, орто көлөмдө жана чачтары кара түстө, кыска кесилген. Кийген кийими кара түстөгү футболка, кара күн калкалоочу баш кийим жана кара түстөгү шым. Мусурманкулов Медер Асанович туурасында кандай бир маалыматыңыздар болсо, Бишкек шаардык Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына 0312 54 41 84, 0312 54 41 16 жана 0554 102 148, 0554 102 147 номерлери аркылуу байланышка чыксаңыздар болот. Свердлов райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан дайынсыз жоголгон Өмүралиев Бактыбек Дүйшөнбекович издөөгө жарыяланган. Бишкек шаарынын Учкун Кичи районунун тургуну 1987-жылы туулган жаран 15 июлда болжол менен түшкү саат 11:00 чамасында үйүнөн чыгып кеткен бойдон кайтып келген эмес. Өзгөчө белгилери: бою 165-170 см, арык чырай келип, чачы кыска кесилген. Ошондой эле эсин жоготуп коюу жана эпилепсия менен ооруп келет. Кийген кийимдери: көк жынсы, ак көйнөк жана жайкы ачык бут кийим. Өмүралиев Бактыбек Дүйшөнбекович туурасында кандай бир маалыматыңыздар болсо, Бишкек шаардык Свердлов райондук ички иштер башкармалыгына 0312 43 28 15, 0790 56 11, 0709 24 24 83, 0557 20 12 68 номерлары аркылуу байланышка чыксаңыздар болот. Новопокровка айылынын тургуну 2005-жылы туулган Каримов Бахром изделет. 18 август күнү болжол менен саат 15:00 Чоңчуй каналынын тегерегинен дайынсыз жоголгон. Эгерде сиз сүрөттөгү жаран тууралуу маалыматыңыз болсо, 0712 82 13 номуруна байланышып, кабарлап коюңуздарды өтүнөбүз. Эсиңерге салсак, ТВ кайгыл көрсөтүүсү менен байланышка чыгып, сизге болгон окуяны тез арада жалпыга маалымдагыңыз келсе, төмөндөгү телефондор менен байланышка чыгып, же электрондук дарегибизге кат жолдосоңуз болот. Ал эми биз сиздер менен эмки аптада ушул күнү, ушул саатта амандашкачакты, саламат болуңуздар.